7 каналдын эфирин жумалык аналитикалык программасы уланта. Таны мен Мээрим Ташыбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Жергиликтүү кеңештерге шайлоолордун датасы аныкталды. Бул ирет добуш берүү өнөктүгү таза өтөбү? Конституциянын жаңы долбоору кабыл алынса, президент менен депутаттар ыңгайлуу шарттарынан ажырайбы? Татыктуу кадрлар таңсыкпы же интриганын курмандыктарыбы? Келгенинен кеткени бат болгон мамлекеттик жетекчилер. Баарыбыз кооптонуп жаткан Кавасаки синдрому бизде да катталды. Ковидтин жаңы штамдары дүйнөдө жайылып жатат. Бизде эпидкырдаал кандай? Ушул жана башка маалыматтарды 7 каналдын кабарчылары сиздерге кеңири баяндап беришет. Ал эми азыр болсо апта ичинде болуп өткөн окуялардын кыскача топтому. Дүйшөмбү 8 февраль. Нарын шаарында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү атып өлтүрүлүп, алган жараатынан улам каза тапты. 26 жашар кыз таятасы тарабынан ыплас аракеттерге кабылып, тайнеси ур токмокко алынган видео коомчулуктун аяоо сезимин ойготту. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерди кабинетине анын эмес чыгаан саясатчылардын сүрөтүн илип алууга чакырды. Шайлоого карата каттоосун жапырт өзгөрткөн жарандар жер үлүшүн пенсия пособие алууда кыйынчылыктар жаралганын билдиришти. Шейшемби 9 февраль. Кавасаки синдрому Кыргызстанда 15 баладан аныкталды. Балдардын кенжеси 2 жашар наристе болсо, улуусу 16 жашта. COVID-19 илдетинин мутацияланган жаңы штамдары дүйнөгө тездик менен жайылып, кооптуулук жаратты. Бишкек шаарына жаңы мэр болуп Эрмек Нургазиев келип, түшкө жетпей ал кайра кызматтан алынды. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 апрелге белгиленип, өнөктүктү өткөрүүгө даярдыктар башталды. Шаршемби 10 февраль. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев кызматтан баш тартып, УКМК тарабынан кармалды. Манас эл аралык аэропортунун башкармалыгынын төрагасы Бактыбек Сыдыков кызматтан алынды. Жогорку кеңештин сайтында баш мыйзамдын жаңы долбоору жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Кыргызстанда калкынын саны 58 000 адамдан турган дагы бир шаар түзүлөт. Президент Садыр Жапаров Базар Коргон шаарын түзүү боюнча мыйзамга кол койду. Бейшемби 11 февраль. Ош шаарында мектеп окуучусу бычак жеп каза болду. Дагы бир өспүрүм бычакталган. Чүйдө ГСК айылында турак үй жарылып, быйыл 14 жашка чыга турчу өспүрүм каза тапты. Ошто Дженго кайманаты менен таанымал Крим төбөл Кадыр Досонов кармалып, 8 апрелге чейин камакка алынды. Президент Садыр Жапаров коомчулуктун актуалдуу суроолоруна жооп берди. Жума 12 февраль. Мурдагы муфтий Максат Ажы Токтомушев сыртка чыкпоо тил катынын негизинде бошотулду. УКМКнын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевке карата 6 иш тергелүүдө. 1 май райондук соту бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимовду коррупцияга күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айып салды. Өлкөдө күйүүчү майдын баасы жогорулады. Bir ай мурун 32 сомдон 39 сомго чейин жогорулаган. Ишемби 13 февраль. УКМКнын коррупцияга каршы кызматы кадастр мамлекеттик ишканасынын Сокулук филиалынын кызматкерлерин кармады. Президент Садыр Жапаров Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Кыргызстандын алтын валюталык резерви январь айында 61 миллион долларга кыскарды. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 апрелге белгиленди. Эми аны уюштуруу практикалык иш-чаралардын календарлык планы бекитиле баштады. Шайлоо өнөктүгү буга чейин одоно мыйзам бузуулар менен коштолуп келген эле. Бул ирет ошол кемчилик кайталанбайбы деп тынчсыздангандар да жок эмес. Өткөн шайлоодо бир нече партиялардын добуш сатып алуу аракеттери ашкереленип, ал элдик толкундоолорго алып келген.
Ошол одоно мыйзам бузууларга барды делген партиялар бул ирет ири өнөктүккө катышпашы керек деген пикирлер бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү бул соттун чечиминен кийин белгилүү болот дешет. 11 апрель күнү референдумда чогуу өткөрүлөрү айтылууда. Конституциянын жаңы долбоору даяр болуп, парламентке жолдонгон. Ал лингвистикалык комиссиядан өтүп, парламенттин расмий сайтына илинип, жаңы талкууларга жем таштады. Добуш берүү өнөктүгү бул ирет кандай өзгөчөлүктөр менен өтөт? Кабарчыбыз Клара Кудайбергенова кеңири токтолсун. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун датасы 11 апрелге белгиленди. Бул өнөктүккө алгач даярдыктар башталды. Бирок анын таза өтөрүнөн күмөн санаган пикирлер да болууда. Өткөн шайлоолор одоно мыйзам бузуулар менен коштолгону бир катар нааразычылыктарды жараткан. Бул ирет андай кемчиликтерге жол берилбеши керек дешет жарандар. Ага чейинки шайлоодо көрбөдүңүзбү? Сатып алып, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн машинада ташып келип, ошонун форма 2-ни колдонушуп, анан кээки өзү шайлабаган кишилер деле, например, ошолордун добуштары берилип калып атпайбы? Ошол өзү жеке айта кетсек, досторубуздун арасында жана шайлоого барбаган кишилер деле шайланды деп чыгып атпайбы? Анан ошолор кайсы жактан келди дейсиз? Ошолордун баары ошентип ошого эл көтөрүлүп чыкты го дейм. Эл шайлабаган партиялар эле келип калат. Жергиликтүү кеңештерге шайлана турган эл өкүлдөрү эски депутаттардын ыплас иштерин кайталабай, кызмат ордун пайдаланып, баюунун жолун көздөбөй, калктын бул бийликке болгон үмүттүү ишеничтерин актаган калыс, сабатсыз эмес, билимдүү, эл камын ойлогон азаматтар болсо деп тилеп турат шайлоочулар. 10 октябрдагы элдик толкундоонун себеби дал ушул шайлоонун акыйкатсыздыгынан, элдин үмүтүнүн талкаланышынан келип чыккан. Эң биринчиден таза адамдар келиш керек. Мурунку эле эски партиялар келгенде баягы эле эски көрүнүштөр болот. Мисалы үчүн мынакей шаардын ичинде көп этаждуу үйлөр курулуп атат, бүт партияң незаконно, туура эмес. Аны элдин баары билет, элдин көйгөйлөрү айтылып атат, бирок аны эч кандай эч нерсе кылган жери жок. Жаңы конуштарда көйгөйлөр укмуш көп. Анын баарын айтып отурсам эми саны жетпиз да. Элдер азыр кыйынчылыкта жашап атат. Ошон үчүн карлар, жаштар азыр иш жок. Элдер кетип атат. Ошон үчүн жакшынакай эмелерди жасасын, урдабай тияк жагын урдабасын. Анан тротуарларды жакшы оңдосун. Тети Молодая гвардиянын тротуары эң жаман. Карлар үчүн чалынып жыгылып атат. Ошолорду оңдосун. Мына шаардык депутаттар шайланат экен го. Өткөн шайлоолордон сабак алып калган эл бул жолу акчага сатылбай таза шайлоо өтөт дегенге 100% кепилдик жок. Калк өздөрү шайлаган депутаттардан кандай натыйжа болгондугун көрүштү. Бирок эми аң сезимдерин өзгөртүп, өлкөнүн өнүгүшүн ойлогон багыт жасоолору зарыл болуп турган учур. Шайлоочунун каалоосун жана укугун эч ким буза албайт. Ошордон кайтадан жалпы шайлоочуларга айтып кетет эле, мына өздөрүнүн оюн өздөрү эркин билдирсин, бийликке байланбасын, бийликтен үмүт кылбасын. Себеби бул шайлоо укугу бул ар бир жаранга жеке таандык укук деп айтсак болот. Ошон үчүн ар бир шайлоочу өзү чечиш керек. 448 жергиликтүү кеңеште шайлоо өткөрүлөт. Анын ичинен 28 шаардык кеңеш, калганы айылдык кеңештер. Алдыдагы 10 күн ичинде шайлоо округдары такталып, жергиликтүү кеңештерде талапкерлердин тизмеси бекитилет. Шаардык кеңештерде талапкерлер саясий партиялардын сунуштоосу менен аныкталат. Ал эми айылдык кеңештерде жарандар талапкерликке өзүн өзү көрсөтүп, көп мандаттуу округга жылса болот. Жалпы шаардык кеңештеги көрсөтүлгөн жалпы талапкерлердин квота боюнча саясий партиялардын арасында гана бөлүштүрүлөт. Ал эми айылдык кеңештерде бул жарандар өзүн өзү көрсөтүү жолу менен талапкерлерди көп мандаттуу округдарга жылдырса да болот. Саясий партия ошол эле убакта саясий партиялардагы көп мандаттуу айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди өзүнүн конференциясында, чогулуштарында, же болбосо съездеринде көрсөткөнгө укуктуу. Мыйзам өзгөргөн жок, мурун кандай талап бар ошондой сакталып калды. Мен өзүм жеке карашым мурундан эле мисалы жергиликтүү кеңештин шайлоосу бир тартипте өтүш керек деген ой караштамын. Бул боюнча кассалык палатага айрылгам. Себеби менимче шаардык кеңештерге башка шайлоо тартибин өткөрүү же болбосо айылдык кеңештерге башка шайлоо тартибин өткөрүү бул менимче теңчилик алып келбейт. Себеби бир эле аймакта алсак, ошонун ичинде райондук же болбосо шаардык кеңештердин депутаттары эки башка тартип менен шайланып калаткандай болот да.
Шайлоого катыша турган партиялардын тизмеси 10 күндүн ичинде такталат. Аны менен катар шайлоо округдары да аныкталат. Бул ирет форма 2 аркылуу добуш берүү мүмкүнчүлүгү жок. Маселе шайлоого катыша турган партиялар тууралуу болууда. Мурда добуш сатып алууга шектелип, элдин жек көрүүсүн жараткан саналуу партиялар катышпайт деп айтууга болбойт. Анткени алардын мыйзамсыз аракеттери боюнча сот чечими чыга элек. Эгерде шайлоону мурдагы шайлоолорго шайлоонун болбой калышына себеп болгон саясий партиялар жана талапкерлер катышууга укугу жок. Эгерде андай ошол себептер сот тарабынан же башка мамлекеттик органдардан ошол тиешеси бар экендиги аныкталган болсо. Демек катышпайт. Алар жок, азыр аларды айта албайбыз. Себеби аларга бирөө сот тарабынан же башка мамлекеттик органдар тарабынан ага чектөө коюлган эмес. Өлкөдө шайлоо өткөн сайын бийликтин партияларына артыкчылык берилип келгени коомчулуктун нааразычылыгын пайда кылган. Бул ирет мамлекет башында турган адамдар ал каталарды кайталабай баарына бирдей мүмкүнчүлүк берет деген ишенимдер бар. Анткени менен буга чейин элге жек көрүндү болгон партиялардын мүчөлөрү хамелеон сыяктуу куулуп, аты булганган партиялардан чыгып, эл колдогон партиялардын катарына кирип, анын бедели менен өтүп кетиши да мүмкүн деген күмөн саноолор айтылып келет. Түрдүү ат менен аталып аткан депутаттарыбыз дагы бир тобу 200 болуп атпайбы? Ошол мен эле азыр президенттин партиясы деп эсептелип аткан партия эле келбестен башка партиялар да келиши мүмкүн. Акчасы көп партиялар да келет. Балким ошолор утуп кетет, балким президентке тийиштүү партия утуп кетет. Бирок эми президент айтып атат, ошол партиянын лидери болуп жүргөн Камчыбек Ташиев айтып атат, ушул шайлоо таза өтөт, эч кимге карабайт, биз административдик колдонбойбуз, эч кандай бурмалоого жол бербейбиз деп айтып атпайбы. Биримдиктен да кетип, мекеним Кыргызстандан кетип, анан баардыгы курулдап мекенчиликке кирип кетиши мүмкүн да. Аларда мындай көбөлөрүндө уят жок да, туурабы? Кирип кетиши мүмкүн. Ушундай коркунуч бар да. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо күнү референдумда өтөт. Конституциялык кеңеш менен иши жыйынтыкталып, жогорку кеңешке жолдонгон. Ал лингвистикалык комиссиянын кароосунан өтүп, расмий сайтка чыгарылды жана коомдук талкууга коюлду. Коомдук талкуу 9 мартка чейин созулат. Андан соң референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо менен бирге өткөрүлөт. Клара Кудайбергенова, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек. Конституциянын жаңы долбоору кабыл алынып күчүнө кирсе, буга чейин Кудайдын эрке баласындай болгон артыкчылыктарга ээ аткаминерлер депутаттар менен президент бир катар ыңгайлуулуктардан ажырайт. Анан калса депутаттарды мандатынан ажыратуу деген жаңы түшүнүк киргизилгени турат. Мындай жаңы эрежелер көпчүлүк депутаттарга жакпашы мүмкүн. Андыктан саботаж болушу ыктымал деген кооптонуулар да жок эмес. Депутаттардын саны да кыскарып, 120 эмес 90 болуп калат. Мурдагыдай олигархтар түзгөн партиялар бизнес кылууга ыңгайлуу шарттарда жоюлду. Бир партияга 65тен көп мандат берилбейт. Ага кошумча 25 жаштан өтүп токтолгондор гана депутат боло алышат. Өкмөт мүчөлөрүн каалагандай калчаган укуктар да алардан алынат. Себеби жоопкерчилик президенттин өзүнө жүктөлгөнү турат. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда депутаттар дагы кандай артыкчылыктардан кол жойт? Кабарчыбыз айтып берет. Депутат камакка алынбайт. Жазык процедуралык кодекстин негизинде тинтүү жүргүзүүгө болбойт. Депутаттын чет өлкөгө жана аймактарга болгон иш сапары каржыланат. Бишкек шаарында турак жайы жокторго кызматтык үй берилет. Депутат Кыргызстандагы бардык мамлекеттик коомдук транспорттарды акысыз пайдаланууга укуктуу. Мындайча айтканда бийликтин эрке баласы болдуңуз да. Эми депутаттар мындай жыргал жашоодон баш тартуусуна туура келет. Анткени Конституциянын жаңы долбоорунда алардын ыйгарым укуктары бир топ өзгөргөн. Азыркы депутаттар эл өкүлү атыгып элдин эсебинен күн көрүп келишет. Алмаштырайлы баарыңарды. Рахмат. Сиз түшкүлөдө пант айтканга укугуңуз жок, ал мыйзам бар. Көптөн бери ошол эл оозунда айтылып жаткан булардын ыйгарым укуктары, кызмат унаалары, чет өлкөлүк командировкалар, мөөнөтү жана башка толуп жаткан маселелер боюнча ошол топтолгон. Сөзсүз түрдө ошол мыйзамдар менен буларга чектөөлөр коюлуш керек. Баш мыйзамдын жаңы долбоору жогорку кеңешке келип түштү. Эми буга чейин сындап жаткан депутаттар дагы өз сунуш пикирлерин мыйзам чегинде кошуусуна мүмкүнчүлүк бар. Ал гана эмес, коомдук талкууга өлкөнүн ар бир жараны сунуш бере алат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров дагы өз сөзүндө Конституцияны эч ким таңуулаган жок, ортодо талкуулап бир пикирге келели деп коомчулукка сунушталып жатат деп билдирген. Эми баягы идеалдуу түрдө жасалды деп айткандан алысмын, анткени баягы кемчиликтер болбой койбойт. Ар кимдин көз карашы ар башка болот. Кемчиликтер бар деп айтып атышат, эми кемчиликтер болсо жогорку кеңештен оңдоп түздөп, анан элге референдумга алып чыкканга мүмкүнчүлүгү бар.
аны эч ким баягы мурункудай жок, только ушул конституцияны кабыл аласың, могу жерин ушундай кыласың деп баягы 10 жыл мурункудай таңуулап, элге таңуулап кабыл алдыруу бизде андай максат жок. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда депутаттар өкмөттү түзүп, жыл сайын отчетун кабыл алуу укугунан ажырайт. Ансыз да парламент өкмөт мүчөлөрүн түзүүнү ашмалтайын чыгарып келишкени айтылып келген. Ар кайсы партиялар министрликтерди бөлүп алып, депутаттар кызмат бөлүштүрүү бизнесин түптөп алышканы баарына белгилүү. Өкмөттү түзүүнүн ордуна эми парламент министрлер кабинетинин төрагасынын, анын орун басарларын жана министрлер кабинетинин мүчөлөрүн дайындоого макулдук берет. Жаңы долбоор боюнча президент өзү аткаруу бийлигин жетектеп аткандан кийин, өкмөттүн курамын, өкмөт башчысын өзү сунуштап аткандан кийин, ал жеке жоопкерчиликти алып аткандан кийин ага жол бербейт деп ойлойм. Мурдагыдай ошол партиялар, фракциялар, министрликтерди, агентстволорду, ведомстволорду бөлүштүрүп алып, соодалашып, өздөрүнүн ошол татыксыз кадрларын коюуга жол берилбеш керек. Берилбейт деп да ойлойм. Жогорку кеңештин депутаттын мандатынан ажыратуу тартиби ишке киргизилип жатат. Буга чейин мындай норма болгон эмес. Бир сессиянын аралыгында депутат жогорку кеңештин жыйындарына себепсиз 10 күн келбей калса, мандатынан ажыратылат. Bir gün kelbey olsaydı iş gerek. Biz bu nerede işteyimiz bir gün kelbesek bizden meyizdi çıkartko. Uşular çıkargan zakon da bu. Ayıldı kеңештин депутаттары деле эч нерсе албай эле жашап эле иштеп эле атышпайбы эл үчүн. Совсем жок кылыш керек алардын айлыгын. Biz bir жерге 2 işke kelbey koysan işten alıp koydu. Ал депутат болсо эмне үчүн 10 күн калат? Анан өзүнчө эле чөнтүккө кол салып алып, кааласа келип парламентке, кааласа аны сразу атап кетириш керек. Окшон бара тургандар, иштей тургандар элде чыгат да. 10 күн эмес, 1 күн дагы кечикпеш керек алар. Жоопкерчилик иштеди алар. Коомчулукта көп наразычылык жараткан алардын саны болчу. 120дан 90го кыскартуу каралган. Ошондой эле бир партияга 65тен көп мандат берилбейт. Мурда 21 жаштагы жаран жогорку кеңешке депутат боло алчу. Эми 25 жаштан өткөндөр гана депутат боло алары жазылган. Атасын тапкан жеп кийип чоңоюп анан кийин адам кадырын билбейт да. Şu negiz жаштар болсо да аксакалдар менен аралашкан жакшы да. 25 жаш кичине бир акыл эсин токтоткондор анан барып элдин көйгөйүн чечсе жакшы болот да. Бул 20 ne kadar 90 болот нормальный. Нормальный 40'ını жаңы жерлерден шайланып келсе, калганы депутаттардан келбейт. 35-и жеке мандат деп атат, канча 55-и партиядан барат деп атат. Мунусу туура эле бирок. Эми жаштар катышпай калат, ал жеке мандатта жаштар катышпай калат деп ошон үчүн жанагы немени кошуппайды да. Берке партиядан барганда жаштар барат, анан кыздар аралашып калат, аял кишилер аралашат деген анысы туура эле эми. Мен оюмда ал деле туура. Анан жанагыдай көп машинаны, көп жеңилдикти, көп акча немелерди алып салган деле жакшы. 35 депутат жетет, мынандай жетет. Депутаттардын эмне кереги бар? Эмне иш кылып атат? Бардык аттырашчылар, министрликтер бар, аткарат адамдар бар, барды бар. Депутаттар эмне кылат? Жеп ичкенден башка пайдасы жок. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда депутаттардын ыйгарым укуктары өзгөргөндөй эле президенттин да укуктары өзгөргөн. Орчундууларына токтолсок, мурда 6 жылга шайланса, эми 5 жылга 2 жолудан ашык шайлана албайт. Белгилүү болгондой өкмөт жоюлуп, министрлер кабинети түзүлөт. Аны түзүү жоопкерчилиги толугу менен президентке жүктөлөт. Аны менен катар облус башчыларын да дайындайт. Ошондой эле коопсуздук кеңешин түзөт. Мында саясий серепчилер өлкө президенттик башкарууга өткөндүктөн, өлкө башчысы өзүнө күчтүү коопсуздук кеңешин түзүп алуусу керек дешет. Тура канча президент алмашты, канча өкмөт башчы болду, канча саясий төңкөрүштөрдү жасадык, тура. Кошуналар кандай башкаруу формасында кетип атат. Бардыгы президенттик башкарууда кетип атат. А биз болсо жанагы дүйнөлүк коомчулукта парламенттикке өтүп кетти деп. А бирок экономикабыз алардан аркада калып калган. Саясатыбыз астыга кетип калган. Кандай болуш керек эле өзү? Экономика биринчи, анан саясат кетиш керек эле да. Мурдагыдан айырмаланып, президент жогорку кеңешке мыйзам долбоорлорун сунуштай алат. Кезексиз жыйынга чогултат. Парламентти жана жергиликтүү кеңештерде мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындайт. Мыйзамдардын өзгөрүүсү менен бирге мурда болбогон жаңы кызмат кошулууда. Ал мамлекеттик катчы жана балдардын укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл. Бул кызматтын жетекчилерин дайындоодо президенттин ыйгарым укуктарына кирген. Анан эми сиз айтып атпайсызбы, президенттин полномочиясы аябай эбегейси зор болуп кетти деп. Бүгүнкү конституция менен президенттин полномочиясы эбегейси зор. Бирок көшөк артында туруп алып башкарып атат. Туурабы? Буга чейин 30 жыл бою президент көшөк артында туруп алып, премьердин, министрдин колу менен чок кармап келген.
А биз ошондон чыгалы деп атабыз. Ачык чыгып, керт башың менен өз моюнуң менен жооп бер деп атабыз. Президент жооп берчү эмес, парламент жооп берчү эмес, премьер-министр, өкмөт жооп берчү эмес, бири-бирине шылтачууда. Мына тиги кылып койду, анан мунун кемчилиги, тигинин кемчилиги деп анан жыйынтыгында өкмөттү отставкага кетирип, анан мына өкмөт күнөөлүү экен деп баягы крайнийди таап эле айдап койчу да. Элдик курултай жөнүндө жаңы конституциянын 7-беренесинде сунуш берүүчү, кеңешүүчү, байкоочу жыйын деп белгиленген. Курултайдын өкүлдөрү ар кайсы аймактардан ар башка кесип, этно маданий, илимий чөйрөнүн өкүлдөрүнөн түзүлөт. Алар курултай төрагасынын, президенттин жана жогорку кеңештин төрагасынын отчетторун угушат. Курултайда алсыз иштеп жаткан аткаминерлер, жетекчилерди кызматтан алуу боюнча сунуш берилсе болот. Бирок ал сунуштардын баары мыйзам чегинде каралып, териштирилип, андан соң гана ишке ашырылат. Бул ирет мурдагы курултайлардан айырмаланып өз максатына жетиши үчүн жарандык активисттер ар кандай сунуштарды айтышууда. Айрымдар көйгөйлөр жеткиликтүү айтылышы үчүн курултай облустарды кыдырып, жерлерде өтүшү керек десе, айрымдар элдик башкаруу үчүн элдин саясий аң сезимин жогорулатуу керектигин айтышууда. Эми элдик курултай, мыйзамдар, азыркы өзгөртүүлөрдүн баардыгын идеясында өзү жакшы. Бирок чыныгы жашоодо кандай ишке ашат бул башка суроо да. Эл канчалык сапаттуу болсо, караңгы эмес болсо, парламентте сапаттуу болот болчу. Тилекке каршы элибиз ошондой болгондуктан биз депутаттар жаман көрөбүз да, бирок эл деле шайлоонун алдына келгенде кайра эле кечеги эле жаман көрүп жүргөн адамдарга кайра добуш берип коет да. Ошондуктан биринчи кезекте элдин саясий аң сезими көтөрүлүш керек. Көчмө жыйынды кылып Ошто өткөрсүн, Баткенде өткөрсүн, туурабы? Баткендик дагы Кыргызстандын жараны, анын да толук кандуу укугу бар Бишкектикте элечи. Тиги Таласка барып өткөрсүн, Көлгө барып өткөрсүн дегендейчи, анан Бишкек менен эле Оштон бүтүрүп коюп атпайбы маселеничи. Анан маселе чала бүткөнү, чийки бүткөнү, анан баягы дежурный эле Ошко барса баягы 5-6 бар, Бишкекке барса баягы 5-6 бар, ошолор менен эле иш бүтүп калып атат дагы. Канча адамдар, интеллектуал адамдар, мыкты адистер ошондой талкууларга катышпай атат, ошондой өздөрүнүн ойлорун айтпай атат. Анан чийки болуп атпайбы мисалычы. Конституциянын жаңы долбоору толугу менен жогорку кеңештин расмий сайтына жарыяланган. Ал эми катардагы жарандар аталган сайт аркылуу өз пикирлерин кошсо болот. Парламенттин жыйындарында каралган соң баш мыйзам референдум аркылуу жалпы элдин тандоосуна коюлат. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-канал, жумалык үчүн. Бул аптада Бишкек мэрлиги коомчулуктун бүйүрүн кызыткан окуяларга тушукту. Монорельс куруп, көчөлөрдү кеңейтем деп, асмандагы айдалып берчүдөй элдин көңүлүн жайгарууга жетишкен Балбак Түлөбаев кызматтан кетем деп, элдин оозун ачырды. Эл анын бул кадамына таң калып бүт электе. Кала мэрлигине келе турган кишинин аты жөнү ого бетер таң калдырды. Артында калбыры бар, курулуш компаниясын жетектеп, 6000 чукул жарандарды сызга отургузду делген Эрмек Нургазиев келет экен деген маалымат коомчулуктун нааразылыгын жараткан. Бирок ал 3 саат өтпөй кызматтан кетти. Анын ордуна келген киши деле сүттөн ага эмес экендиги айтылып жатат. Чүй областында губернатор болуп турган кезинде таза эмес иштерге аралашканы жана мыйзамсыз жерге ээлик кылган үчүн Бишкек мэриясы менен соттошкондугу тууралуу маалыматтар интернетте жаандан кийинки козугарындай жайнап чыкты. Азырынча мэрлик кызматта салыштырмалуу көбүрөөк убакыт отурган киши ошол болуп турат. Кызматта аз убакыт отургандыгы менен эсте калган аткаминерлерди кесиптешим Сапар Акунбеков эсиңиздерге салсын. Кыргызстанда эгемендик алгандан тарта эле бир күн кызматка отуруп кайра ээрден оодарылган учурлар абдан эле көп кайталанып келет. Мындай көрүнүштөр саясий туруксуздуктан улам жүз берүүдө. Биз кызмат ордунда кыска аралыкта иштеген аткаминерлер тууралуу айтып бермекчибиз. Ишенбай Кадырбеков 2005 жылкы элдик толкундоолордон соң мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы болуп, 2005 жылдын 24 мартынан 14 апрелине чейин кызмат өтөгөн. 2007 жылдын 30 январында Өмүрбек Текебаевдин күйөө баласы Азим Исабеков премьер-министр болуп дайындалган. Исабеков 2 ай өткөн соң өлкөдөгү саясий абалдын туруктуулугу үчүн кызматтан өз каалоосу менен кеткендигин ачыктаган. Кеңешбек Дүйшөбаев 2010 жылкы апрель инкылабынан кийин коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарган. Бирок Дүйшөбаев ал кызматка да кыска убакыт гана иштеген. Дүйшөбаев кийин 5-6 октябрдагы тополоңдон соң кыска аралыкта коопсуздук кеңешинин катчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалган. 27 октябрда Садыр Жапаровдун буйругу менен Кеңешбек Дүйшөбаев кызматынан бошотулуп, анын ордуна Рыскелди Мусаев дайындалган.
Парламенттик шайлоо башаламандык менен коштолгондон кийин Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков арызын жазып кызматтан кеткен. Депутаттар парламенттин кезексиз жыйынын өткөрүп, 62 депутаттын колдоосу менен Мыктыбек Абдылдаев Жогорку Кеңештин төрагасы болгон. Бирок Абдылдаев төрагалыктан баш тартып 4 күндөн кийин кызматын өткөрүп берген. 13 октябрда Жогорку Кеңештин төрагасы болуп Канат Исаев дайындалган. Исаев төрага болуп турган чакта Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырган. Мыйзам боюнча президенттин милдетин Канат Исаев аткармак. Бирок Исаев президенттик милдетти аткаруудан баш тартып, өкмөт башчы Садыр Жапаровго өткөрүп берген. 4 ноябрда Канат Исаев президенттик шайлоого катышаарын айтып, кызматын тапшырган. Азиз Суракматов милдетин аткаруудан баш тартып, кызматын тапшыргандан тарта Бишкек шаарынын мэрлигин мелжегендер көп болуп, ал кызматка 20 октябрь күнү мэрдин милдетин Нариман Түлеев аткара баштаган. Бирок жарандык активисттер Асхат Осмонов менен Төрөхан Жунусбековдор Түлеевке каршы болуп, 2 күндөн соң Нариман Түлеев кызматтан кеткен. Аябай жакшы коллектив, мэриянын коллективи. Ошон үчүн сизди жакшы кабыл алат деген ойдобуз. Өкмөт башчы Улукбек Мариповдун буйругу менен Балбак Түлөбаев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруу кызматынан бошотулуп, анын ордуна Эмма Строй курулуш компаниясынын башкы директору Эрмек Нургазиев дайындалган. Эрмек Нургазиев баш калаага мэр болгондон тарта анын дарегине сын айткандар көп болуп, мэрлик кызматка татыктуу эмес экендиги коомчулуктун басымдуу бөлүгү тарабынан айтылган. Ал буга чейин коомчулукка жалаң чыр чатактары менен белгилүү болуп, Ольга Новохатская аттуу шаар тургунунда чаап жиберген. Бул окуя боюнча Нургазиев өзүн айыптуу эмес деп сыпаттаган. Сүйлөшүп аткан жерден бетимен чаап берген. Это почти 1,5 жыл мурун болгон окуя. Мен да какой-то реакция болуп кетти, мен да чаап бергем. Анысы чын. Видео интернетте жүрөт ролик. Ошол эле күнү заявление жазгам, бирок менин 30 дольщиктерим ошол жерден далилдеп берген, что бул аял келип мага өзү биринчи бетинен чаап берген. Эрмек Нургазиевдин кыңыр иштерине президент Садыр Жапаровдун да ичи чыкпай, социалдык баракчасы аркылуу билдирүү таратты. Албетте, таза, жаш, идеялуу кадрлар көп. Маектеше келсең, жүзү жарык иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес. Эртең менен мэр болуп дайындалган Нургазиев түшкө жетпей кайрадан кызматынан кол жууду. Анын ордуна мурдагы Чүй облусунун губернатору Бактыбек Кудайбергенов дайындалды. Бирок Кудайбергеновдун мэр болушуна да каршы чыккандар нааразычылык акциясын өткөрүшүп, Кудайбергеновду арты таза эмес кызматкер деп сыпатташты. Кудайбергенов шаарга тиешелүү жерди мыйзамсыз менчиктеп турак үй салган үчүн мэрия аны сотко берген. Мэрге жарыбаган Бишкекке эми Кудайбергенов канча күн кызмат өтөөрү азырынча табышмак болуп турат. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, жумалык үчүн. COVID-19 илдетинин жаңы штамдары пайда болуп, дүйнө жүзүндө геометриялык тездик менен тарап жатат. Эң жакын коңшу мамлекеттерде да Британ штамы табылганы ага канатташ жайгашкан аймактарыбызга коркунуч жаратып келет. Ага кошумча бул аптада өлкөдө 28 ымыркай Кавасаки синдромуна шектелип бейтапканага түшкөн. Алардын 15-инен синдром такталып, учурда ата-энелер кооптонуп турган кез. Буга карабай коомдук жайларда бет кап кийбей, эркин сейилдеп жүргөн кишилерди көп кезиктирүүгө болот. Коронавирус боюнча бүгүнкү кырдаал кийинки материалда. Бир сутка ичинде өлкөдө коронавирус 70 адамдан табылып, 92 бейтап аякта. 11 февралда Чүй облусунда Нарында бир адам коронавирустун курмандыгы болгон. Азыркы тапта 430 бейтап ооруканаларда дарыланып жатышат. Алардын ичинен 123-үнүн абалы оор, ал эми 24 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланды. Жарандардын кенебей илдетке кайдыгер мамиле жасагандыгынан коронавирус Чүй облусунда, Бишкекте жана Ысык көл облусунда көп жайылууда, Нарында дагы көбөйө баштады.
Акыркы күндөрү өпкө кагына учураган балдардын саны өсүүдө. Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борборунда орун жетпей 150 керебеттен турган бир блок атайын пневмония болгондор үчүн даярдалды. Азыр 150ден ашуун бала өпкө кагыны менен ооруканада дарыланууда. Дарыгерлердин айтымында коронавирустан азырынча Кыргызстанда балдар арасында өлүм каттала элек. С марта по декабрь зарегистрировано 1053. Былтыр март айынан декабрга чейин 1053 бала илдет менен катталып, стационардык шартта дарылоодон өтүшкөн. Алар ар түрдүү жаштардагы, ар түрдүү оордуктагы илдетке кабылган балдар. Ковид илдетинен алар жеңил жана орточо оор формасынан сакайса, айрымдары симптомсуз илдетти башынан кечирген эле. Учурда постковидтик синдром же башкача айтканда Кавасаки синдромуна кабылган учурлар катталууда. Бул чоң кишилерде да, балдарда да кездешүүчү оор абал. Постковидтик синдромду балдар өтө оор кабылдашууда. Дене табы жогорулап, деми кысылып, денесинде тактар пайда болуп, көздөрү кызарып жатат. Чем отличается постковидный синдром у детей? Он отличается особой тяжестью. Кыргызстанда 15 баладан Кавасаки синдрому аныкталды. Ооруканага аталган дартка шектелип 28 бөбөк түшкөн. Алардын ичинен 15 аталган дартка кабылган аныкталды. 13 бала кошумча диагностикадан өтүп текшерилип жатат. Бул синдром менен жаткан балдардын эң кичинеси 2 жашта болсо, улуусу 16 жашта. Негизи бул синдром коронавирустан кийин көп кездешерин дарыгерлер айтышууда. Пневмония болуп жатканбыз астында. Аякта где-то 8 күн жатып, андан кийин аяктан чыгып, кайра 10 күндөн гематологияга жатканбыз. Где-то 1 айча жатканбыз. Аяктан дарыланып, ошо гормон ичкенде токтогондо эмес, температура болбой жакшы болуп калган. Азыр бир гормональный таблетка экини ичип атат, ошо. Анан мындай антибиотиктер анын аттарын деле көп биле бербейм. Балдар арасында оорунун таралуусу кооптонууну жаратты. Аларда санитардык режимди сактоо талабы коюлуп баштады. Учурда студенттер окуу жайга кайткандыктан коомдук унааларда да жугуп калуу коркунучу бар. Санитардык талаптар дээрлик сакталбайт. Текшерүү учурунда гана тагууга аракет жасап, башка учурда бет кап тагынууну унутта калтырышат. Азыр эмеге кафеге кирдик эле да, чай ичкен ошого. Ой, калтырмын. Билбей эле түшүп алыпмын. Мындан кийин тагынам. Есімден шығып қапты. Неге дегенде жанымда жоқ. Неге дегенде алып тұрасыз. COVID-19 жуктургандардын саны дүйнө боюнча азайып бара жатканы менен коронавирустун жаңы штамдары өсүп жатат. Бул дагы сактануу эрежеси сакталбагандан келип чыгууда. Андыктан жергиликтүү бийликтер түшүндүрүү иштерин кайрадан баштоого аргасыз болушту. Рейдтер өтүп, талаптар коюлууда. Айдоочуларга бет капсыз жүргүнчүлөрдү ташууга болбой турганы айтылып, эскертүүлөр берилип жатат. Жүргүзгөн учурда көпчүлүгүндө ошо маскасы жок чыгып алгандар болуп атат. Аны биз биринчиден ошол водитель чыгарбаш керек, маскасы жок адамдарды. Анан экинчиден ошол маскасы жоктагы элдер өзүнүн коопсуздугу үчүн ошону коомдук транспортко чыкпаш керек экен. Бул рейдтер ушул ковид илдети качайын жок болуп кетмейинче улана берет. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда 85.398 киши коронавируска кабылган. Алардын арасынан 2464-ü мектеп курагындагы балдар. Ал эми мектепке чейинки курактагы бөбөктөр арасында 1432 учур катталган. Кыргызстанга Ковакс программасынын алкагында коронавируска каршы вакциналар өсүүзөгү жылдын март айында алып келинет. Экинчи бөлүгү экинчи кварталда жеткирилмекчи. Учурда өлкөдө коронавирустун 3-чү толкуну болушу күтүлүүдө. Мындан улам ага карата даярдыктар жүрүп, стационарлар даярдалып жатканы маалым болду. 3-чү толкун боюнча мына ошол биздеги жаңы салган оорукананы даяр кармап турабыз. Толугу менен эсептеп келгенде 280 орунду бизде инфекциялык ооруканабыз Ош шаарында бар. Эгерде көбөйүп кеткен болсо биз мектептерди жабабыз. Мектептерди жаап биз стационарларга, убактылуу стационарга айландырабыз. Ооруга бөгөт коюу үчүн бир гана санитардык эрежелер талап кылынат. Коңшу өлкөлөрдө оорунун жаңы штамдарынын таралуусу күч болууда. Мындан улам жарандар бет кап режимин кармануусу керек. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, Жумалык үчүн. Сиздер апта ичиндеги урунтуу окуяларды камтыган жумалык аналитикалык программасы менен тааныштыңыздар. Аны мен Мээрим Ташыбекова алып бардым. Илдеттен сак болуңуздар, оорубаңыздар, амандыкта көрүшөлү.